Эфирде аптанын орчун окуяларын талдаган апта сереп маалымат аналитикалык программасы менен Шайырбек Эркин, амансыздарбы. Кыргызстандын коомдук саясий турмушу бул аптада ар кандай окуяларга бай болду. Биз адаттагыдай алардын эң орчундууларын иргеп алдык бүгүнкү берүүбүздө. Дүйнөнү дүрбөткөн илдет, эл аралык өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бейтап кыйкырып жатат, жанында калатчандар тамактанууда. Арга канча бул Кытайдын Ухань шаарындагы кадимки көрүнүшкө айланды. Ат башыдагы соода борбору, эл эмнеге нааразы? Чогулгандар ат башыда соода логистикалык борбор курула турган болсо, комплекске берилген жер Кытайга өтүп, облусту Кытай каптап кетет деп тынчсызданууда. Кереги жок, 49 жыл эмес, 40 күнгө бергилечи, кайра чыкпайт эч ким аяктан. Бейөкмөт уюмдарды жаатташтырган долбоор. Ал бейөкмөт уюмдары ар ким ар кайсы жактан каржыланат. Анан борбор калаада ар түрдүү иш-аракеттерди уюштурганда бири-бирине каршы чыгып, каймайтышып, урушуп, тытышып жатып калат. Биздин замандын кишилери. Байыркы кыргыздар дал ушундай ылайтам, кадимкидей саман шыбак үйдө жашап күн кечирген. Бишкектеги чакан өнөркана ошол мезгилди дааны чагылдырып турат. Алдыда ушул окуяларга кенен токтолуп талдап анализдейбиз, эксперттердин ой сунуштарын угабыз. Кытайдан чыккан коронавирус деген илдет дүйнөнү дүрбөтүп башка өлкөлөргө да тароодо. Мындан улам узап бараткан жумада Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эл аралык өзгөчө абал жарыялады. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирусту жуктуруп алгандар Кытайдан башка дагы 18 мамлекетте табылды. Бактыга жараша бул илдет азырынча Кыргызстанда каттала элек. Коронавирус боюнча акыркы кырдаалга кабарчыбыз Кутман Маматазимов серип салат. Бейтап кыйкырып жатат, жанында калатчандар тамактанууда. Арга канча бул Кытайдын Ухань шаарындагы кадимки көрүнүшкө айланды. Бейтапканалардын ичи жык толо, тирүүлүк үчүн күрөш. Адамдар турган жеринде кулап жатат, жансыз жаткандар андан көп. Көчөлөрү тынбай атайы каражаттар менен жуулууда. Кытай 8 күндө 1000 орунду бейтапкана курду. Вирустун очогу эсептелген Ухань шаарындагылар бири-бирин колдоп, киминин ырдап жатышат. Жашоого үмүт жаратышууда. Өзүнүн мекендештери үчүн санаа тарткан активисттер дүйнө элине жардам сурап, кайрылууларды жасашууда. Бирөөнүн айы бирөөгө күлкү. Россия бир телеканалынын алып баруучулары шылдың иретинде мамиле жасаган үчүн сынга кабылды. Даниядагы Юланс Постен гезити Кытайдын мамлекеттик желегине вирустарды жабыштырып, карикатуралык сүрөт менен макала жазган үчүн Кытай расмий кечирим сурашын талап кылды. Даниянын вице-премьер-министри баш тартты. В Дании существует свобода слова, и она относится... Биздеги эркиндик сөзгө гана эмес, кыймыл-аракетке да тиешелүү. Сатиралык сүрөттөрдү даярдоо бизден мурдатан калыптанган. Андан баш тарта албайбыз. Өкүнүчтүүсү кошуна катал күнгө тушугуп турганда кодолоп калмай кыргыздын арасынан да чыкты. Өзүн Кудай деген Арстан Алайдын тарапташтары анын буга чейин айткан сөздөрүн таап чыгып, чын эле Кудай деп ишендире албай ора. Вирус жөнөтөбүз, коюн булут жөнөт. Коронавирус менен күрөшүү жалпы адамзаттын көйгөйүнө айланып баратат. Өпкөнү сезгенткен вирусту жугузган адамдар Европада, Түндүк Американын жана Азия өлкөлөрүндө да катталууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска байланыштуу эл аралык масштабтагы өзгөчө кырдаал жарыялады. Өлгөндөр менен вирусту жугузгандардын саны тездик менен өзгөрүп жаткандыктан, мындан тышкары Кытайдын берген статистикасы менен иш жүзүндө көрсөткүч кескин айырмалангандыктан так бир санды айтуу кыйын. Кандай болгон күндө да жүздөгөн адамдар өлүп, 10 миңдеген адамдарга вирус тездик менен жайылып жатканы анык. Медицина дале аны менен күрөшүүнүн дабасын таба элек. Ордун келип чыгышы боюнча коомдо пикир ар кыл.
башында төөдөн жуккан айтылса, кийинчерээк окумуштуулар Пекин, Нянин, Нинбо жана Ухань шаарларында изилдөө жүргүзүп, натыйжада вирустун генетикалык структурасы Кытайдын түштүгүн байырлаган түрдүү түстөгү крайт жана Кытай кобраларына жакын экенин аныкташкан. Европалык окумуштуулар жарганат, тоок жана деңиз жаныктарынан жугушу мүмкүн деп да болжомдошууда. Кайсы жаныбардан жукканы так аныкталса, аны менен күрөшүү оңойлошмок, бирок бул иш татаал болууда. Анткени вирустун очогу эсептелген Ухань шаарында жапай жаныбарлардын түрү сатылат жана кытайлар кыбыр эткен жаныбардын баарын жей берет. Жыландан түрдүү тамактар, жарганаттан куурдак же шорпо, келемиштерди талаадан таап келүү өзүнчө түйшүк. Бирок ордунун чыгышы боюнча коомдо айың кеп көп. Кытай өзүндөгү чет элдик ишканалардын акциясын сатып алыш үчүн жасады деген да кептер дүйнөдө талкууга алына баштады. Анткени кооптуу аймактан инвестор качканда анын акциясынын баасы да түшөт. Дагы бир позицияда дары бизнес катары сыпатталууда. Ал эми орус эксперттери Америкадан көрөт. Везде работают американские. Кантседа сактыкта кордук жок. Дүйнө коомчулугу менен катар Кыргызстанда коопсуздук чараларын күчөттү. Кытай менен болгон чек ара белгисиз мөөнөткө жабылды. Башка өлкөлөрдөн келген жарандар атайы жабдуу менен текшерилип жатат. Саламаттык сактоо министри жарандарды сактанууга чакырды. Şu Kırgızstanda көп өлкөлөрдө ошондой кылып атышыптыр, мындай көп калк массалык калк жасаган оюн-зоок нерселерди колдон келишинче кыскартып, анда мындай чектебесек да мындай ошого мындай коопсуздук менен андан тышкары ошо маскаларды колдон келишинче тартынбай эле кийиш керек. Өкмөт башчы оору менен күрөшүүгө каражаттар жана даярдыктар жетиштүү деп ишендирүүдө. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук вирусология лабораториясы лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө толук даярдыгы бар. Коронавирус дүйнөнү коркута баштаганына 3 аптадан ашты. Бул маалыматка коом баштагыдай коркпой көнүгө баштады. Түрлүү юморлор да чыгып жатат. Кытайлар менен иштеп калчылам го. Оорган Кытай жок бекен, бирди таппайсыңбы? Эме парламентке киргизип эле. Коронавирустун азыркы тарап жаткандан башкачараак түрү 2002 жылы дагатталган. Анда Кытайда 8098 киши пневмонияга чалдыгып, 774 киши каза болгон. Коронавирустарга ар түрдүү вирус кирет. Буга чейин алардын 6 оган адамга жугары белгилүү болчу. Эми жаңы 7 вирустан турган коронавирус менен күрөшүү маселеси турат. Кутман Маматазимов, Исмат Ибрагим, 5 канал. Эми экономика темасына кайрылалы. Нарын облусунун Ат баш районуна Кытай менен чек арага жакын аймакка курулмакчы болуп жаткан индустриалдык соода логистикалык комплекс боюнча жергиликтүү элдин арасында нааразылык күч алды. Бул ири экономикалык долбоорго өткөн жылдын соңунда старт берилип, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев өзү барып пайдубалына капсула салган. Курулушту Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы компаниясы ишке ашырмакчы. Ал үчүн ишканага 200 гектар жер 49 жылга ижарага берилген. Логистикалык борбордо жогорку технологиялык оңго чукул завод фабрика салынып, 10 миңден 15 миңге чейин жумушчу орундар түзүлөт. Бирок коомчулукта жер бара-бара Кытай тарапка берилип кетет деген чочулоо күчөп, ушул жумада Ат башынын тургундары митингге чыкты. Жергиликтүү эл Кытай тарап менен түзүлгөн келишим ачык көрсөтүлбөй жатканына нааразы. Өкмөт болсо жашыруун эч нерсе жоктугун, бир чарчы жерде башкаларга өтүп кетпейт деп кепилдик берип, жай тургундарды чагымчылдыкка алдырбоого чакыруу менен сабырдуулукка үндөдө. Иши башталбай туруп түшүнбөстүктү жараткан индустриалдык соода логистикалык борбордун тегерегиндеги жагдайды кабарчыбыз Исмат Ибрагимов кенен талдап анализдеп көрдү. Нарын Ат баш району Чилденин сөөк сыздаткан соогунда жергиликтүү эл Ат башыга салына турган соода логистикалык борбордун курулушуна каршы көчөгө чыкты. Чогулгандар Ат башыда соода логистикалык борбор курула турган болсо, комплекске берилген жер Кытайга өтүп, облусту Кытай каптап кетет деп тынчсызданууда. Тимеле кыйратат деп атышат, тияктын баары иштесе, элдин баары тимеле байыйт депчи. Кереги жок. 49 жыл эмес, 40 күнгө бергилечи, кайра чыкпайт эч ким аяктан. Биз каршыбыз, биз эл мененбиз. Элдердин жалпы кыргызга кайрыларын баардыгыңыздар ушул жерде, баардыгыңыздар колдоңуздар. Ат башыга логистикалык индустриалдык борбор курулат дегенден бери жергиликтүү тургундар ортосунда кайчы пикирлер жаралып, жогорудагыдай митинг, каршылык акциялары күн өткөн сайын күчөп баратат. Мындан улам вице-премьер-министр Замирбек Аскаров баштаган өкмөт өкүлдөрү, депутаттар, жергиликтүү акимдер атайын Ат башыга барып нааразы болгон эл менен жолукту.
Жергиликтүүлөр менен жолугушуу суроо жооп форматында өттү. Чогулган эл алгач эле логистикалык борборго ижарага бериле турган 200 гектар жердин тагдырына кызыкты. Мындай сөз болуп атат. Жер Кытайга акырындык менен өтүп кетиши мүмкүн, берилип кетиши мүмкүн деп. Жана 200 гектардын артынан 400 гектар жер Кытайга өтүп кетпейби акырындык менен, арендага берилип кетпейби деген суроо бар. Ошон үчүн сиздер ачык жооп берип койсоңуздар. Суроого вице-премьер-министр Замирбек Аскаров жооп берип, 200 гектар жер Нарын эркин экономикалык аймагына бөлүнүп берилгенин билдирди. Нарын СЭЗ менен болсо, эки компания биригип, бир жоопкерчилиги чектелген коом түзгөн. Комплекс ат башы атындагы Кыргыз-Кытай соода уюму катары иш алып бара тургандыгын, жер болсо ижарага гана бериле тургандыгын түшүндүрдү. Жер 1 метр квадраттагы Кытайга өтпөйт. Мен өкмөттүн өкүлү катары сиздерге ачык айтып коеюн. 1 метр квадрат жерди да Кытайга бербейбиз. Бүгүнкү күндө чегара каерде турса Кытай менен, ошол жерден жарым сантиметр нары же бери жылбайт. Мен буну ачык айтып коеюн. Өкмөт өзүнүн токтому менен мамлекеттин жерин Нарын СЭЗге берип атат. Мамлекеттин жерин мамлекеттик органга Нарын СЭЗге берип атат. Нарын СЭЗ түшүнүп туруңарчы. Нарын СЭЗ өзүнүн келишими менен Кыргыз-Кытай ат башы логистикалык борборуна 49 жылга арендага берип атат. Эми угуп туруңуздар. Эртең мен дагы бир жай айтып коеюн. Мына биздин келишимдердин негизинде ушул Кыргызстанда регистрациядан өткөн ушул ат башы логистикалык Кыргыз-Кытай ишканасы өзүнүн алдына коюлган милдеттерди аткарбаса, өкмөт токтомун кайра чакыртып алабыз. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров жерди Кытайлар калып коет, бүт эле Кытайлар иштейт деген туура эмес кептер чыгып жаткандыгын, логистикалык борбор ачылса 80% кыргызстандыктар, 20% гана четтен адистерди окутуу үчүн келгендер иштей турганын кошумчалады. Жыйында отургандар болсо, логистикалык борборду ат башыдан алыс курууну талап кылды. Эмне үчүн эл толкугандан кийин келесиздер? Ушуга таң калам. Эл өздөрү көтөрүлүп чыкмайынча бала ыйламайынча эмчек кайда деген чын турбайбы? Эми логический центриңарды кутуңарды куткылсын, баарыбыз эле элбиз, менин деле бала бакырам бар. Ошо торартка курулса эмне болот? Ошол жерге курулбай эле. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү логистикалык борбор курула турган азыркы жерде деле инфраструктуралык шарт, суу, электр энергия жоктугун, инвесторго мүмкүнчүлүк түзүп бере албагандыктары үчүн уялып отурганын билдирди. Ал эми логистикалык ишкананы куруу үчүн ат башы кандайча тандалып калганын түшүндүрүп берди. Анан эми Тору-Картка куруу боюнча эмне үчүн границага куруш керек эле деп атпайсызбы? Мындайда биринчиден ал жердин климаттык шарты өтө оор жок, эми аяк бийик да дияк эми. Анан экинчи ал жерде абдан чегара жакын. Ошол жерде. Ошон үчүн Бобуреки жанагыл иштей турган заводдордо дагы ошол эле силер барып иштейсиңер. Эртең ошо балдар ошол жерде түтөк болот. Ошол жерде иштей албай кыйналат. Ал жер бийик да. Ошон үчүн кичине айылдарга жакыныраак деп наоборот бере алып келгенбиз ошол. Чогулгандардын арасында өкмөттү жалаң пайдалуу жактарын көрсөтүп, терс тараптарына токтолбой жаткандыгын айтып сындыгандар дагы болду. Кантип зыяны жок, уксаңыз, мисалы 10 фирма коюлат, уксаңыз, 10 фирманын түтүнү, о кичинекей ат башынычы мындай эле басып көрөт. Кичинекей тетис эле, гилтеген Бишкектин эмне кылып түтүнү? Ойлонсоңор мындай. Бүт эле пайдалуу жагын өзүңөрдүн аны менен ойлойсуңар, карапайым элдин көйгөйүн ким ойлойт? Рахмат, суроом түшүнүктүү. Жооп берсин. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында логистикалык борборду куруу чечимин кабыл алганга чейин акча сала турган инвесторлор Казакстан, Өзбекстан, Белоруссия, Түркия мамлекеттеринде иштеп жаткан логистик ишканалар менен таанышып келген. Алардын жакшы жаман жактарын үйрөнүп, баарынан мыкты өндүрүш борборду куруу планы иштелип чыккан. Фабрикаларда болсо экологияга зыян келтирбеген заманбап өндүрүштүк технология колдонуу чечимин кабыл алган. Ушул жерге түшө турган соода логистикалык борбору бул бүгүнкү күндөгү башка мамлекеттерде, коңшу мамлекеттердеги соода логистикалык борборунан заманбап.
экологиялык жактан таза, биздин тоолорубузга, биздин суубузга, биздин абабызга эч кандай зыян келтирбей турган соода логистикалык борбор курулат деп атабыз. Ошого сиздер мына дагы бир жолу айтып коеюн. Экология жагынан анын зыяндуулугу болбойт. Мен дагы бир жолу баса айтып коеюн. Болбосо мына инвестор өзүнүн сөзүнөн айтсын. Биз ошон үчүн макуланда кургула деп өкмөт уруксат берип атабыз. Жиында отурган долбоорго акчасын салганы турган ишкер Эмилбек Абдыкадыров ашыкча таштанды түтүн чыгара турган эски ыкма менен өнүккөн өлкөлөр эч эле иштебей калганын билдирди. Ал логистикалык борборго бир гана Кытай эмес, шериктеш мамлекеттерден да инвесторлор келип, жаңы технология менен жашыл экономиканын талаптарын сактап иштөөгө даяр турганын кошумчалады. Экология бузулат экен. Бул эми эски технология. Илтеген жанагы Бишкектеги теске окшогон трубаларды коюп, же завод элелинге окшогон трубаларды коюлбайт. Бул жаңы высокотехнологичный ушундай предприятие ачалы деп атабыз. Ишкер Абдыкадыров жыйында отурган жергиликтүү элге ат башы Кыргыз-Кытай эркин экономикалык соода аймагынын иштөө тартиби, алдыдагы пландары, нарын элине канчалык пайдасы тие тургандыгын, ошондой эле борбордун өлкө экономикасына кошо турган салымы тууралуу кеңири айтып берди. Ал эми ат башы Европага чыгууга ыңгайлуу аймак болгондуктан борборду куруу үчүн акыл калчап тандалганын кошумчалады. Жалаң эле соода менен биз экономиканы көтөрө албайбыз. Өндүрүшкө биз көбүрөөк көңүл буруп атабыз. 80 гектар жерин өндүрүш кылыш керек. Биз өзүбүз бирдеме өндүрмөйүнчө биз экономикасы көтөрүш кыйын. Өндүрүшү да бар, соодасы да бар. Логистика деген бул хранилище и доставкасы да. Ошону чет мамлекетке сатуу. Эмне үчүн ушул ат башыда курулуп атканы өзүңүздөр билесиздер. Ат башы Торгарт аркылуу жанагы Трассека деген чоң международный трассага чыгабыз. Ал трасса курулуп бүттү. Европа, Азия, Кавказ деген трассага чыгабыз. Европага эң жакын жол Центральный Азияда ушул биздин жол болот. Биз Белоруссияга барганда алар сунуш кылды. Биз да келип ушул логистикага катышалы. Биз да ошол жерге бир предприятие ачалы, завод куралы дешти. Себеби эң жакын удобный жер биз ат башы. Муну менен катар аталган комплекс иштеп калса, ат башыдан чыккан продукцияларды ЕЭПтеги өлкөлөргө кошумча нарк салыгысыз сатууга да жол ачылат. Ошол жерден чыккан продукция ушул биздин Евразийский экономикалык союзга кирген мамлекеттер Россияга, Белоруссияга, Арменияга, Казакстанга 5 расстаможка. Биз азыр машиналар туруп калып атпайбы Казакстанда? Түп өткөнгө акылуу. Таможенный кодексте ошол киргизилген. Биз член болуп киргенде ушул ат башы районундагы СЭЗ ошо таможенный терминалдан оформить этилсе, машинеси түп Россияга, Белоруссия баарына сатылат. Абдыкадыровдун айтымында ат башы районундагы индустриалдык соода логистикалык комплекси 8 жылда курулуп ишке берилет. Ал үчүн заманбап технологиялар колдонулуп, экологиялык жана башка тийиштүү коопсуздуктар сакталат. Комплекстин инфраструктурасын жакшыртуу үчүн кытайлык инвесторлор $280 миллион сарптайт. Ушул апрель айында жумушту баштайлы деп турабыз. Апрель айында. Быйылкы күзгө биз ушундай сөз бергенбиз. Быйылкы күзгө 5000 квадратный метр чоң отель, гостиница, административный корпус, парковый зона, электричество, очистные сооружения, ушунун баарын бүтүрүп, быйыл күзүндө ачылышын жасайлы деп пландап турабыз. Эгерде логистикалык борбор ишке кирсе, ал жерден смартфондордун айнектеринен тартып, электромобилдер да иштеп чыгарылат. Логистикалык комплекске 10 чакты завод, фабрика салынат. Жумуш орундарынын 95% жергиликтүү элге берилет. Соода комплексинде бардык кызыктар тараптар, тагыраагы ата мекендик ишкерлер да, чет элдик бизнесмендер да ишкана кура алышат. Жыйында отургандар инвестордун өз оозунан долбоор тууралуу толук маалыматты уккандан соң бир аз жумшара түштү. Ортодон чагымчылдар, жанагы сотка деген балекке чыкты, мында өмүрү ат башы жөнүндө түшүнүгү жоктор, төдүсө бие деп көрүнгөн сүрөп элдин баарын бузуп атат. Аста болуп турсаңар, залдагылар. Бутулдабай. Кыргызстандын көзөмөлүндө болот дегениңерге мында эми купулум толуп калды да, эгер ошо калп болбосо, документ жүзүндө тастыктап каласаңар акимчиликтин алдына илип койгула. Ат башыдагы өкмөттүк жыйын өз ара тил табышуу менен аяктады. Элдин акыркы анандагы маанилүү талабы Кытай тарап менен түзүлгөн келишимди
ачык жумула журтка көрсөтүү болду. Келишим сез нарын менен Кытай менен түзүлдү деп атасыздар. Келишим ошол Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде, ошол мыйзам чегинде түзүлгөн договорду, келишимди ачыктан ачык копиядан өткөзүп, ар бир айыл өкмөткө өткөзүп, ар бир айыл өкмөт, ар бир 21 айылдын тургундары таанышып чыккандай кылып ачыкка чыгарып берсеңиздер. Что биздин кыргыз жер Кытайга өтүп кетпейт, жана Кытайлар Кыргызстанга кирип басып албайт деген келишимди. Рахмат эми. Эң туура маселени көтөрдүм. Элдин мына айрым бир күчтөргө берилип кетип атканда ушул договорду көрүп коелу. Ошол жерде чото мындай мыйзамсыз нерселер бар деген түшүнүктөрдү элдин арасында кээ бир күчтөр жайылтып атат да. Ошондуктан мына нарын сезин жетекчиси отурат, инвестор отурат. Эртең болбосом маалымат каражаттарынан же копия кылып туруп 1000-2000 кылып туруп элдин арасына таркатып бергиле. Рахмат бар. Коркотуңуз. Ат башы элин тынчсыздандырган индустриалдык соода логистикалык комплекси өлкөдө, ошондой эле кошуна мамлекеттерде да коомдун көңүл чордонунда турат. Бул ири ишкана ишке түшсө, Кыргызстандын өндүрүшүн сыртка чыгарууга толук эшик ачылат. Кошумча жумуш орундарын пайда кылып, эмгек мигранттарынын Кыргызстанга келип, өз мекенине салым кошоруна шарт түзөт. Миңдеген балдарыбыз чет мамлекеттерде иштеп жүрүшөт. Алар мага чалып, заводдор курулса, Кыргызстанга бармакпыз, тентибей өз жерибизде иштейли деп жатышат. Борборду курууга ат башынын эли жетишпейт. Германия, Франция, Орусия жана башка мамлекеттер ишканаларын салат. Коңшу Кытай менен да жакшы мамиледе иштешибиз керек. Алар борборду көчүрүп кетпейт. Муну менен катар эле логистикалык борбор ишке кирсе, айыл чарба азыктарын, таза органикалык продукцияларды көбүрөөк экспорттоого жана 2-3 эсе кымбат сатууга мүмкүнчүлүк жаралат. Мисалы ошол эле борбордо ошол продукцияларды сактап, электрондук соода кылып туруп, мисалы бир банка бир продукциянын баасын $5 андан жогору кылып сатса деле болот. Анын жолдору аябай көп. Андыктан эң биринчи азыр жасай турган нерсе, эгерде борбор салынгандан кийин, бул продукцияны, чийки затты даярдоо. Эгерде кытайлык инвесторлор менен элдин ортосунда түшүнбөстүктөр жаралып, ортодо чыр чыга турган болсо, маселе Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында каралат. Эң негизгиси мыйзамдык укурук Кыргызстандын өкмөтүнүн колунда турат. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматаземов, Аптасереп, 5-канал. Ат башка курулчу ири соода борбору боюнча сөздү студияга маек менен коштошсокпу деп турабыз. Биздин суроолорго юридик илимдердин доктору профессор Чолпонкул Арабаев жооп берет. Чолпонкул агай, мына ат башыда курула турган логистикалык борбор дейбиз же хаб дейбиз же соода борбору дейбиз, ошонун элин астында акыркы учурда эки ача пикирлер көбөйүп жатат. Анан эл арасында наразылыктар чыгып атат, чочулуулар чыгып атат. Ушундай күмөн саноолорго эмне себеп болуп атат? Эми мындайда баягы кандай болгон күндө дагы, кандай кайсы бийлик келген күндө дагы элдин пикири менен эл менен эсептеш керек. Себеби биздин баш мыйзамда эл бийликтин туткасы деп турат да. Анан значит эл кооптонуп аткандан кийин бир себептер болуш керек да. Туурабы? Анан ошол себептерди деле мен билчү эмесмин. Көрсө бул 2017-жылдан башталыптыр. Ошону курат деген. Анан мен деле массалык маалымат каражаттардан жакында уктум. Анан баягы ойлорду айтып, өткөндө бир катуу талкуу болгон, ошол жерге катышып, анан өзүмдүн ойлорумдун баарын билдирдим. Биринчиден, жанагы ат баштагы курулуп аткан соода логистикалык борбор границага 110 километр экен. Кытай менен. Бул биринчиси, эмне үчүн ошол жерге курулуп атат деп. Экинчиси, элдин кооптонгону бүгүнкү күндө биз ачык мамлекет болгондон кийин Кытайга болгон, Кытайдан алган насыя, жалпы насыянын эсебинен 30%-ин түзөт экен. Анан ушул жагынан келгенде эртеңки күнү биздин жерди алып кетпейби? Булар курса 5% кирет экен болот деп атат. А так келишимде 20%-ке чейин биздин мыйзамдарда уруксат берилет экен деп атат. Мына ушул жагынан эле кооптонуп атат. Анан буга чейин ачык айтылбай капсуланы салып
анан ишти баштаарда чыгып атпайбы. Мындай маселени эл менен мурдадан ошо жергиликтүү бийлик деген бар, айылдык деңгээлде, райондук деңгээлде жергиликтүү бийлик бар, облустук деңгээлде жергиликтүү бийликтер бар. Ушул маселенин баарын бышырып, ачык айкын айтып, мынакей ушул курулса, бүгүн биринчи кезекте жергиликтүү элдерге пайдасы момундай болот, райондук деңгээлде момундай болот, облустук деңгээлде пайдасы бул, ал кыргыз мамлекети үчүн момундай иштер жасалат деп ачык айкын талкуулаганда бүгүнкү күндө тиги ат башында 25-30 градус суук болот ба, элди дүрбөтүп тигиндей мындай кылбай маселе болбойт эле, жаралбайт эле деген ойдо эмне үчүн ачык айтылбай келген? Бир жашыра турган жагдайлар барбы? Жашыра турган кандай жагдай бар экенин, же болбосо ошол ээн жер 200 гектар экен, ал жайлоо экен, жайлоону трансформация кылып туруп, кайра тиги өндүрүш кура турган жерге айландырыптыр. Ошонун баарын мурдатан эле ачык айтса болмок. Анан ар жагында кандай тиги жакшы ой менен жазалып атыптыр да. Мен да уктум, жанагы Абдыкадыров Эмил мырза айтып берди өткөндөчү, журналисттер менен жолукканда. Тиги жалпылап айтканда, максат абдан жакшы экен. Эгер ошол баары курулуп калып, ошол жекеле ушул ат башы нарында көлдө өндүрүлгөн, чүйдө өндүрүлгөн продукция эмес, жалпы эле Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын ошол Кытай мамлекетине чыгаруу боюнча, андан кийин ошол жерде завод, фабрикалар курулат дейт, 15 000 киши иштейт дейт, 280 миллион доллар тартып келебиз деп атат да. Анан ошол канчалык деңгээлде ишке ашат, буга кепилдик жок да. Ошону кепилдик берип, мына биз ушуну жасайбыз дегендей болсо, келишим түзүлүп аткан келишим бир кынтыксыз болуп, ачык айкын болсо, менимче биздин ат башылыктар деле, жалпы эле кыргызстандыктар деле туура түшүнөт болуш керек деп ойлойм. Демек элдин чочулоосуна, күмөн саноосуна негиз жок деп айтсак болобу? Жок, күмөн саноосуна негиз бар үчүн болуп атат да. Жана келишимдердин ачык айтылбаганы, анан чукулдан эле чыга калып бүгүн ишти башталып атканынан эл күмөн санап атат го деп атам да. Элдин үнү угулуп атабы азыр ошондо? Элдин үнү угулуп атат. Мынакей элдин үнү угулган үчүн бүгүн силердин тиги студияда отурбайбызбы? Элдин үнүн сөзсүз угуш керек да. Эл менен эсептеш керек. Элдин үнүн укпасак болбойт да. Бизге 2005 жылкы, 2010 жылкы өткөн окуялардын бардыгы бизге жакшы сабак болуш керек да. Элдин үнүн дайыма угуш керек. Эл калкайтпайт, калкайтса калпайтпайт деген ата бабадан бери келаткан чоң философиялык жакшы ойлор бар да. Ошон үчүн кыргыз элинде тем более бүгүнкү учурда жанагы глобалдык мындай өзгөрүүлөр жүрүп аткан учурда, мамлекетте трансформация болгон учурларда, өзгөрүүлөр болуп аткан учурда сөзсүз түрдө элдин пикири менен эсептеш керек да. Анан эми 49 жылга жанагы эркин экономикалык аймакка берип коюптур. 49 жылгачы мамлекеттин жери дал. Мамлекеттин жерин ал эркин экономикалык аймак тигилер менен келишим түзүп атыптыр да. Анан эми болгондон кийин эми келишимди бир кынтыксыз кылып, келишимди оңдосо болот. Оңдоп, ачык айкын жазып, мынакей 5 жылда мамлекет үчүн, жергиликтүү эл үчүн пайдасы момундай болот. Жана айтып аткан баланча завод келип туруп калат деп, мен бүгүнкү күндө көп эле нерсени кыска убакыттын ичинде жасаса болот да. Баягы илгерки долгострой жок да. 10 жылдап, 20 жылдап курула тургандайчы. Анан эми тигилер айтып атат баягы күнү. Бир жакшы инфраструктура жасайбыз, свет алып келебиз, суу киргизебиз. Ошонун ичинен жергиликтүү элдин баланча проценти иштейт деп атат да. Анан ой мыкты. Эгерде ошонун баары орундала турган болсо, бирок ошону жергиликтүү элдин катышуусу менен ачык айкын талкуулап, келишимди кынтыксыз түзүш керек да. Себеби мынакей кумтөр, ал эгемендүүлүк келген учурда 92-93 жылдарда ошол мезгилдеги юристтердин деңгээли дагы төмөн болгон. Советтер Союзу басып турган мезгилде кыңк эткизбей аткарып келгенде оюн ачык айта алган эмес. Эми бүгүн Кудайга шүгүр азыр биздин Кыргызстанда тиги 50ден ашык юридикалык доктор пайда болду.
1000ге жакын илимдин кандидаттары пайда болду эл аралык Сиз да мына тажрыйбалуу юрист, сиз ошол юридикалык жактарын да изилдеп көрсөңүз керек. Ошол кандай көрө элексизби? Көрө элекмин. Мен деле силер сыяктуу массалык маалымат каражаттарын уктум. Хотя ат башчылыктар менен ошол жергиликтүү менен байланышым абдан жакшы, тынбай жамандык жакшылыгына барып турам. Бирок жакында эле уктум мен деле мынакей массалык маалымат каражаттарын. Анан баягы талкуулогондо ошондо мага тапшырма берди. Жана коомчулуктун нарын ат башын аксакалдар, сен бир карап чыкпайсыңбы, Чолпонбек да. Мен айттым, карап чыгайын. Деп анан кече чакырып, тиги кыз келиптир өзү, тиги Эркин Экмел аймактын тиги директор экен. Анан экөөбүз карап чыктык. Бир сыйра караганда эле каталар бар экен, айттым, бир комплекстик кылып толуктап алып келчи документтериңди. Бир шашпай экөөбүз карап, биздин акыл жетпесе, акыл жете турган бизден акылдуулар толтура. Ошолордон сурайлы мүмкүн болушунча анан жакшы жерин калтыралы дагы кемчиликтерин оңдоп түзөп коелу. Мынча болгондон кийин, мынча болбосо болмок буга чейин талкууланып. Анан болгондон кийин аягына чыгаралы деп десем макул деп алгыс кече кетти тиги директор. Мына эл менен эсептешиш керек деп атасыз. Анан ошо эл менен эсептешкенден кийинки жыйынтык кандай болушу мүмкүн эми? Эл менен эсептешкенден жыйынтык ошол ката кетпегендей болуш керек да. Элдин ой пикирин угуш керек. Туура эмес айтылып аткан баягы информация кабар толук жетпей калгандарга түшүндүрүп айтыш керек. Мынакей момундай кемчиликтер кетип туура айтып аттар. Аны оңдодук. Могу жери жакшы экен, могу жери начар экен деп элди ынандырыш керек да. Эл ынанбаса, бүгүн болбосо эртең кайра бул маселе көтөрүлө берет да. Анан кайсы инвестор келет? Инвестор келиш үчүн шарт түзбөш керек да, туурабы? Ал шартты түзүштөн мурда ошол жергиликтүү элдин дагы, бул эми Кыргызстандын ат баш деле болгон жок. Буга чейин эми көп эле жерде, Чаткалда, Алабукада, башка райондордо деле болуп келет баягы. Болуп келген, ошон үчүн бул кетирген кемчиликтерди ошол жергиликтүү бийлик тарабынан өкмөттүк деңгээлде кетирбеш керек да. Ушул долбоордун келечеги кандай болушу мүмкүн? Ара жолдо калып калбайбы ушундай ызчуулардан кийин? Эгерде толук деңгээлде мындай мыйзамдаштырбасак, ара жолдо калып калышы да мүмкүн да. Ошондуктан муну баягы кыргызда бир жакшы сөз бар, аттанганда эле баягы куйушканды кыйшык кылбай, ээрге түз отургузуп, анан агына карасын кара деп айтыш керек да. Себеби көбү билбеши мүмкүн. Ат башыда алайда алыскы райондордо, бийик тоолуу райондо шарт өтө катаал. Ал курабыз деп барган куруучунун деңгээли кандай болот? 40 градуска чейин суук болот. Какыраган ачык талаа жер ал билбегендер үчүнчү. Ошон үчүн бул жагындагы терең ойлонуп туруп, 7 эмес бир 70 жол өлчөптөрүнөн кесиш керек да. Рахмат сизге, атайын убакыт бөлүп маекке бергениңизге. Элибиз тынч болсун, чек арабыз бекем болсун деп тилек менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Рахмат силерге да. Уза бараткан жумада Бишкекте өкмөт уюмдарынын ишмерлиги боюнча талкуулар өтүп, ал карама каршы пикирлерди пайда кылуу менен жаатташууларга чейин алып келди. Коммерциялык эмес жана өкмөт уюмдарынын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүнү Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу иштеп чыгып, январь айынын башында коомдук талкууга койгон. Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын финансылык маселелери, киреше чыгашасы тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип туруга милдеттүү болот. Учурда ошол эле өкмөт уюмдарынын бир тобу долбоорго каршы чыкса, дагы бир тарабы аны колдоп жатат. Сөздү кабарчыбыз Кутман Маматазимов улантат. Борборубуз Бишкекте бийик имараттардын бирине чыгып туруп карасаң, арк башы көрүнөт. Бирок ушул кичинекей аймакта 30 миңден ашык өкмөт уюм бар. Албетте бул өлкө боюнча статистика, бирок алардын негизинен активдүүлөрү мына ушул Бишкекте иш алып барышат. Бири-бирине тилектеш өкмөт уюмдар, бири-бирине карама каршылаш өкмөт уюмдар, батышчыл, улутчул, динчил, айтор баары бар. Ал өкмөт уюмдар ар ким ар кайсы жактан каржыланат. Анан борбор калаада ар түрдүү иш аракеттерди уюштурганда бири-бирине каршы чыгып, каймайтышып, урушуп, тытышып жатып калат. Жашоону мен түшүнгөндөй түшүн, менин көз карашым менен кара деген көз караштар кагылышы. Акыркысы өкмөт уюмдарды киреше чыгашасын бир жылда бир жолу ачыктап коюуга милдеттендирүү боюнча иштелип чыккан мыйзам долбоорго байланыштуу чыкты. Негизинен өкмөт уюмдардын бейманий иш-чараларын,
алардын өзара кагылыштарын, бир коомдо бири-биринен талашып жаткандарын, натыйжада бөлүнүп жарылуу болуп жатканын алдыда мен сиздерге Кутман Маматазимов баяндап берем. Жыйындын сыртында эки тараптан адамдары бандиттерче бирин-бирин чакалап жатат. Көчөдөн сүйлөшөбүз деген да сөздөр айтылууда. Бейөкмөт уюмдар өткөргөн мындай иш-чаралардын артында бөлүнүп жарылуу, кайым айтышы болгон окуялар акыркы 1 жылдын тегеретесинде эле манжа менен сыналат. Гапар Айтиев атындагы музейде аялдардын укугун коргоо үчүн уюштурулду делген 17 күндүк көргөзмө. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Кимдир бирөө муну искусствонун керемет түрү деп бааласа, көпчүлүк тескерисинче жийиркенди. La esquinita de mi hueso. Такайлы дене көрсөтүлгөн кийим жок. Кайсы доорду албасаңыздар такай болгон. Аялдарга жасаган мамилени, үй бүлөгө жасаган, бала чакага жасаган мамилени жокко чыгарып эле баягы. Это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка, на которой они... Айылдыктар, шардыктар деген бөлүнүп жарылуу түшүнүктөрү каптады. Мына азыр шардын бары жарым ай болду. Мы не можем к вашему уровню идти назад. Айылдыктар, кичине ойлонгула, кичине мындай бир өзүңөрдүн маданиятыңарды да көтөргүлө. Же болбосо өткөн жылдын мартындагы феминисттердин жынысы арасат адамдардын катышуусундагы жүрүштү алалы. Айтор ушундай иш-чараларды өткөрүп турууга сырткы күчтөрдөн акча кирип жатат делген пикирлер жаралган. Анын арты менен эле дегеле бейөкмөт уюмдар келген акчаны кайга коротуп жатат деген да суроолор пайда болгон. Мындан улам эл өкүлү Бактыбек Райымкулов бейөкмөт уюмдар киреше чыгарышасын 1 жылда 1 жолу ачыктоого милдеттендирүү боюнча мыйзам долбоор даярдоону туура көргөн. 26 жылдын ичинде 2 миллиарддан ашык доллар келиптир. Бирок бүгүнкү күндө ал акчалар кайсы жакка жумшалды, эмнеге жумшалды, эч ким билбейт. Буну маалыматты ала албайт экенбиз. Бир гана салыкка отчет беребиз дейт, статка берет экен, бирок ал жакта купуя сыр экен. Аны эч ким ала албайт экен. Алардын сөз эркиндигин же алардын кылып аткан ишмердүүлүгүнө чектөө жок. Бир гана ушу маалымат берүү. Бирок Кыргызстандагы тарыхы узун, таасири чоң уюмдар мамлекет ооздуктоого аракет көрүп жатканын билдирип, мыйзамды чакыртып алууну талап кылышууда. Сунушталган мыйзамда бир гана киреше чыгашаны коомго ачык көрсөтүү милдети турат. Мындан улам бул бейөкмөт уюмдарды ооздуктоого канчалык негиз боло алат деген суроого укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдрасуловдон 5-каналдын түз эфиринде жооп алууга аракеттенгенбиз. Бирок мыйзам долбоордо бир гана акчаны ачыктап коюу гана жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Бул кантип мамлекет бейөкмөт уюмдарды көз каранды кылышы мүмкүн? Бул деген биринчи жолу болгон жок. Сиз айткандай мен аябай ыраазымын, анткени ушул 300дөн ашык мамлекеттик эмес уюмдар Конституциядан кол тарткыла. Анткени Конституциянын беренесин 35-берени эл аралык жанакы граждандык саясий пактты бузбагыла. Төлөйкан айым темадан алыстап кеткендиктен суроону кайра берүүгө мажбур болдук. Суроонун өзөгү ошол акча угуп турсаңыз суроонун өзөгүн тактап берип коюн. Суроонун өзөгү ошол акчаны кайда коротконун ачыктап коюундан гана кандайдыр бир бул бейөкмөт уюмдардын жумушу чектелеби? Инициаторлуга Райымкуловго да биз жума сайын отчетту берип туралык. И ошо депутаттарга азыркы сурап аткан, эми каяка кетип атат дегенде, ошо чакырып, ошо биз просто буларды чакырбай, баягы өкмөт оңолуп кетет. Ушуну ачыктап маалымат берип коюудан бейөкмөт уюмдар кантип мамлекетке көз каранды болуп калышы мүмкүн? Жок, эми аны ачык эле да, мен ошо таң калып атам да, ачык, баягы налоговый инспекцияга деле, соцфондко деле берген акчаларыбыз ачык, баары сайттарда илинип турат. Анан кийин ачык нерсени кайра эле ачыкла дей бергенде мен биринчи таң калып атам. Бирок маалыматтар ансыз деле ачык көрсөтүлүп жатканына демилгечилер кошулбайт. Депутат Надира Нарматова алардын сырттан алган акчаларын тизмектеп санап берди. Динара Ашурахунова кызыбыздын коалиция үчүн демократия жана граждандык коом жөнүндөгү уюму бар. Бул кызыбызга дагы 2007 жылдан 2018 жылга чейин 341 миллион 219 миң сом акча келип атат. Ошол эле мезгилде 16 жылы мына 800 миң доллар 40 миң евро алып атат 2016 жылы. Кылым шамы деген Азиза Абдрасулованын немесине уюмуна 2010 жылдан 17 жылга чейин 345 миң
доллар, 311 000 евро. Эл аралык уюмдар бул мыйзамга каршы чыгып жатканынын себебин өз бюджетин ачык көрсөткүсү келбей жатканы менен байланыштыргандарда четинен табылат. Турсунбек Акун очойгон айлык акыларын жана башка чыгымдарын көрсөтүп коомдун сынына кабылуудан коркуп жатышат деп эсептейт. Анткени булар чоң акча, тем более чоң суммада акча болуп атат. Анан чоң суммада акча алганын коомчулук билсе, айрыкча карапайым адамдар 100 сомго, 200 сомго зар болуп жүргөндөр алардын бир канча миллион долларын билсе, алар жаман көрүп калат буларды. Эл да жаман көрүп калат. Коомчулуктун пикири жаман көрөт. Булар болсо момундай айлык алып атышат, биз болсо момундай жүрөбүз. Момундай акчанын баары миллиондоп келип атат, 700 000 доллар, 800 000 доллар. А биз момундай деп элге жаман көрүнүп калабыз деп. Экинчиден, анткени ошол коротулган акчанын дагы кандай короткондугу боюнча өзлөрүнөн башка эч ким билбейт. Билгиси келбейт да. Бул жаман нерсе. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев бейөкмөт уюмдардын мыйзамга каршы чыгып жатканын ар түрдүү пропагандалык иштерди уюштурууга жолтоо болгондуктан деп эсептейт. Жана музейде жалаңачтанып искусство көрсөтүү окуясында Даниялык келинди атайын бизге жеткен маалымат боюнча 40 000 доллар гонорар төлөп анан алып келди деген, мүмкүн андан көптүр аздыр иш кылып төлөп анан алып келиптир деген маалымат тараганда. Анан эми ошентип отчет бермек беле. Же болбосо буга кошумча 10-жылы Конституция кабыл алынып атканда интербилим аркылуу бир канча миллион каражат келгендиги жөнүндө маалымат тараган, бирок анын отчеттуулугун коом билбейт. Же болбосо мына бүгүнкү күндө 5 кылмыш кодексин кабыл алууга 13 миллион евро келгендиги жөнүндө маалымат бар. Кана отчет бериш керек эле да тура. Мүмкүн ал мамлекеттик бийлик структураларына берип, бул жерден мен күнөөлөбөйм, МНПОлорундагы мамлекет болуп ушул Кыргызстанга келдиби? Ал акча тууралуу маалымат ачык тараш керек. Мыйзам долбоор финансылык отчеттуулук боюнча гана болгону менен ага такыр бири-бирине каршы келген сунуштар келип түшүүдө. Бир тараптыкы мыйзамды чакыртып алуу жөнүндө болсо, экинчи тарап Кыргызстандын саясатына кийлигишпөө, улуттук баалуулуктарга каршы келген иш-чаралар үчүн жоопко тартуу деген тарыздеги сунуштар. Мунун кесепетинен финансылык маселе идеологиялык карама-каршылыкка жетти. Бул Кыргызстанга түрдүү чет элдик уюмдарды киргизе берүүнүн кесепети. Мен ойлойм, бул өтө коркунучтуу да, өтө дебейин, коркунучтуу. Анткени мына өзүңүз көрдүңүз, ошо законопроектти талкуулаган коомдук жыйында ушу улуттук патриоттук жана мекенчил күчтөр менен өкмөттүк эмес уюмдардын ортосунда катуу кармаш болуп атат. Мындай катуу. Бири-биринин аброюна шек келтиргенге чейин барып атат. Бул өзү жакшы эмес да. Мыйзамды иштеп чыккан, мыйзамга эме кошумча бериш керек, дополнение бериш керек, баягы түзөтүү бериш керек. Канткенде мыйзамды таптап калып жүрөбүз. Мекенчил күчтөр да туура эмес, НПОлор да туура эмес. Эки жагы тең туура эмес. Анткени бири-бирине эле душман көрүп атат. Айтор азыркы коомдук талкууда турган мыйзамдын логикасы бейөкмөт уюмдардын эмне иш аткарып жатканын финансылык отчеттуулук аркылуу коомдун сынына коюп берүү, алардын сырттан алган акчасын жана кайда жумшаганын, айлык акыларын жана башка чыгышаларын көргөн эл өз баасын бериши керек. Сунушталган мыйзамдын тагдыры коомдук талкуу бүтүп парламентке киргенде белгилүү болот. Кутман Маматазимов, Исмат Ибрагим, 5 канал. Эми кезек биздин замандын кишилери рубрикасында. Кабарчыбыз Исмат Ибрагимов кыргыздын этнографиялык тарыхын сактап калуу менен аны дүйнөгө жайылтуу максатында тер төгүп келаткан уус чебер Айдай Асангулованын өнөр касына баш багып, келечек пландары менен таанышып келди. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде манас жетиге жашы толуптур. Бул жерге кирген адам кыргыздын илгерки бир дооруна туш келгендей болот экен. Бул жердеги жасалгалар, каурат, кийимдер адамга кадимкидей күч дем берет экен. Мен дагы илхом келкедип, Манастан 4 сабак айтып, кадимкидей жеңилдеп алдым. Байыркы кыргыздар дал ушундай ылайта кадимкидей саманшыбак үйдө жашап күн кечирген. Бишкектеги чакан өнөркана ошол мезгилди дааны чагылдырып турат. Өнөрканада бут кийимден тарта баш кийимдин түрү менен бар. Казан табак, тиричилик буюмдары текшелинген. Көргөн көзгө өзүнчө эле чакан музейдей таасир калтырат.
Бул болсо жаргылчак. Жаргылчакты кылымдардан бери кыргыздар атайын ун жасоо үчүн колдонуп келишкен, атайын таштардан чегип. Чыны каптар, буларга болсо ичине чыны салып колдонушкан, көчүп конуп жүргөн кезде ичине чыныларды салып жүргөн, күндүк турмушта колдонулган электи жасалган. Бул жагы жыгач болсо, бул жагы кылдан токулуп жасалган. Жыгач табактар атайын эт тартканга, тамак тартканга жез табактар. Өлөт, бул буюмдарды айтсаң, кайсы убактарда кантип эмне үчүн колдонулган бар, мына териден жасалыптыр, мына көрүнүп турат. Каяктан алгансыңар негизи? Бул чанач кийинки жакында эле жасалган, бул 2 жыл мурун эле жасалып, илгерки ыкмада ышталып жасалган. Көнөк болсо бул илгерки буга деген бээ саачу. Кадимки эле бээни ушуга саап, ушу менен колдонушкан. Бул териден жасалган. Көбүнчө бул төөнүн терисинен, моюн терисинен жасалган. Өнөркана таза тери буюмдар, жибек жана жүндөн жасалган буюмдар менен кооздолгон. Бүгүнкү күнү жоголуп бараткан улуттук буюмдарды да өнөркана ээлери өз акчаларына сатып алган. Бул жерде улуттук чеберчиликтин сырлары окутулуп, кыз-келиндер элечек, белдемчи тигүүнү үйрөнүшөт. Өнөркана ээлери бул чакан курстардан жаратылуу деле пайда таппайт. Негиздөөчүлөр кыргыздын салттуу маданиятын сактап калуу, жандандыруу жана кыргыз улутунун өзгөчөлүгүн дүйнөгө таанытуунун үстүндө талыкпай тер төгүп келет. Бул жумуш менен толтур акча таппайсың. Атайы бизнес кылам, ишкерлик кылам деген максатта эмес. Биз коомдук фонд болгондон кийин бул коомдук фонддун негизги максаттары бул эл үчүн бир баягы кылынбай турган нерсени кылуу дегендейчи. Анан биз эми башында биз атайы долбоорлорду жазып, каржы издеп, атайы ушундай долбоорлор менен иштештик. Ал эми азыркы учурда биз мисалы үчүн мурда башында элдерге түшүнүктүү болсун, жеткиликтүү болсун, элдер түшүнгүчөктүү деп курстарыбыздын баардыгы ошол долбоорлорубуздун каржысы болгондуктан бул маселелердин баардыгы бекер болчу. Анан бара-бара ошол каржы табуу үчүн, өзүн өзү акташ үчүн ошол биякта жүргүзүп аткан окутууларыбызды, кандайдыр бир лекцияларыбызды төлөнүү акысы менен өткөрүп атабыз. Өнөрканада уюштурулган чакан курстар улут үчүн жасалып жаткан иштерди үзгүлтүүгө учуратпай, туруктуу кармап турганга жардам берет. Окутуучулар келген кишиге улуттук баалуулуктарды сиңирип, аны чөйрөгө жайылтууга басым жасайт. Курска келгендерден бирөө болсо да улуттук духка сугарылып чыкса, ал мугалимдер үчүн чоң жеңиш болуп саналат. Эң чоң максатыбыз бул келечекте этнографиялык, таза этнографиялык музейди түзүү жана ошону ачуу. Себеби Кыргызстанда ушул этнографияга байланыштуу көп нерселердин баардыгы жоголуп кеткен, жоголгон, кесилген, эритилген, ага эч ким маани берген эмес. Бул ошол 90-жылдары ага чейинки кыргыздардын башынан өткөн көп мезгилдин баягы түрдүү жагдайлардан улам көп нерсе жоголуп кеткен. Биздин баягы бизге келип жеткен, биздин колубузга тийген буюмдар абдан аз. Ошол себептен бизде тирүү, жандуу бир башкача ушундай Кыргызстанда ушундай этнографиялык музей бар экен деген аты бар. Этнографиялык музейди ачуу деп максат коюп атабыз. Киз дүйнө фонду Кыргыздын этнографиялык тарыхын сактап калуу жана жайылтуу үчүн 5 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келатат. Улуттун өзгөчөлүгүн даңазалаган этно фестивалдарды, көргөзмөлөрдү уюштуруп келатат. Биринчи жазылган долбоорубуз бул Кыргыз калпагы муундан муунга деген 1 жылдык долбоорду Кыргыз эл коомдук бирикмеси менен өткөргөнбүз. Бул 2010-жыл болгон. Андан кийинки долбоорубуз бул Кызыл туу айылы боз үйчүлөр айылына багытталып жасалган. Ошол айылды этнографиялык өзгөчө айыл экенин баса белгилеп, боз үйчүлөр эмгектенген айыл экенин дүйнө жүзүнө таанытуу максат менен 2012 жана 2013-жылы өткөн. Көөнөрчүлүктөгү ыкмалар ушулар менен кайрадан жандандыруу боюнча иштеп келатабыз. Мына быйыл болсо 2019-жылдын аягы күздөн баштап, быйыл 2020-жылдан баштап кайрадан туш кийиз сайгандар. Азыр 20-га жакын адам
туш кийиз сайып башташты. Себеби туш кийиз сайган бул 70-жылдар, 75-жылдарга келип аягы үзүлгөн. Фонддун негиздөөчүлөрү чет өлкөлөргө чыгып, эмгектеринен жаралган буюмдардын жарманкесин да уюштурууга жетишкен. Башка мамлекеттердин өзгөчө кызыгуу менен караганы уз чеберлерге дем берип, жасаган эмгектерине көңүлү толуп, бийик максаттарды көздөй талпынып турат. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматазимов, Апта Сереп, 5-канал. Сиздер Апта Сереп маалымат аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Аны мен Шайырбек Эркин алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө бакубат туруп бардам болуңуздар.